Жашооңуздагы кайсыл күндү эң бактылуу күнүм деп ойлойсуз дейт. Бакыт дегенди бир өтө чоң нерсе деп ойлоп алып, ал качан келет деп күтө берип бактысынан адашкандар аябай көп. Бакыт деген кичинекей эле нерсе. Мен айылдан азыркы Бишкекке окууга бир көйнөк бир шим менен келгем. Досум Нуралынын кышкы чаар курткасын кийип кыштан чыкканда өзүмдү дүйнөдөгү эң бактылуумун деп сезгемин. Строй отрядтан акча таап келип, лакталган кара туфли сатып алып кийгенде эң бактылуу болгом. Анткени мен андай туфлиди өмүрү кийген эмесмин. Атырым түгөп калып, курсташым Тойчубайдын атырынан бир себинип алганда бактылуу болуп сүйүнгөм. Анткени мен ошондо кыздарга бараткам. Ата энелүү балдарды ата энелери сатып берген кийимгече агалары менен эжелери берген акча тыйын бактылуу кылса, мени өзүмдүн маңдай терим менен иштеп тапкан акчама сатып алган кийимдерим, өзүм иштеп тапкан акча бактылуу кылган. Мисалы, ата энелүү балдар үчүн мугалимдердин же улуу кишилердин айткан жакшы сөздөрү, жылуу мамилеси арзыбаган, жөн эле боло жүргөн кадыресе сөз болуп сезилсе, мен үчүн ал маңдайымдан сылап турган энемдин колдорундай жылуу сезилип, бактылуу болуп кетер элем. Мен бир жылдар ишсиз жүрүп калдым. Үй бүлөдөгү акча тапкан жалгыз кишинин иштебей калышы кандай экени белгилүү. Ошондо Азаттыктын бул жердеги жетекчиси Кубат Оторбаевга Прагадан телефон чалып, мени таап келип радиого иштеткен досум Эсенбай Нурушевга ушул күнгө чейин ыраазымын. Эгер Эсенбай болбогондо кандай күнгө туш болорумду болжоп айта албайм. Ошондуктан менин бактым аябагандай көп болду. Азыр да көп. Кыргыздар кандай эл экенбиз деп сурайт. Кыргыздар укмуштуудай таланттуу, акылдуу, мээси мыкты иштеген, кандай гана тил болбосун бат үйрөнгөн, илимге да, өнөргө да жөндөмдүү, өтө ийкемдүү, чыдамкай, өтө сейрек, бирок өтө аз эл. Бир эле Шоро Табылдынын мээси эмне деген мээ, бирок аз элди оңош да, аз элди бузуш да, аз элди жоготуп алыш да оңой. Кыргыздын бир баласы дүйнөнүн эң мыкты деген Оксфордунда, бир баласы Кембриджинде окуп жатса, бир баласы Аламүдүн базарында, бир баласы Ош базарында мас болуп сулап жатканын көрүп аябай таң калам. Ошол Назира кызым дагы сурайт минтип: агай, турмушта көп кыйынчылык көрсөңүз да эч мүңкүрөп калбапсыз. Чыгармачыл адамдардын көбү мындай тагдырга чыдабай чөгүп же ичип кетет эмеспи? А сизди көкүрөгүңүздө кармап турган бир күч болсо керек. Ал эмне деген күч эле деп. Мен деле өзүмдү тапкычакты өйдөтөмөн жакшы эле жүрдүм. Анын үстүнө менин жүргөн турганым, кебете кечпирим эч качан адамдардын көңүлүн дароо эле өзүнө буруп алгандай кудуреттен кур болчу. Ошондой опурталдуу жаш кезимде мүңкүрөтпөй кармап турган жалгыз күч жездем менен эжем болду. Ушулардын укмуштай жанамкайлыгы жана чекемден чертип катуу айтпаганы мени айнектей бычырап, кыштай урап кетүүдөн сактап келди. Көрсө, энем мага 12 жашыма чейин аябагандай көп нерселерди берип кеткен экен. Ошол энем берген тарбия, энем Кудайдан тилеп берген жакшылык, энем эл журттан сурап берген элдин батасы мени жаман көздөр менен жаман сөздөрдөн өмүр бою сактап олтуруп ушул күнгө чейин алып келгенин эми түшүнүп олтурам деди. Жубайыңызды кайсыл сапат үчүн тандагансыз дейт. Мен ал учурда аял тандагандай абалда эмес элем. Анткени университетти бүтүрүп аткан маалда менден кичүү балдар үйлөнүп жайлана баштаган. Ошондо аябай шашып калдым. Карасам үйлөн чукурактан өтүп бараткан экем. Шашкан бойдон башыма чак келбегенине карабай курсташым Бейшенбектин сууртумагын сурап кийип, кычыраган кыштын суугунда Фрунзеден Нарынга келип, Нарында Чаектен келген Зейне бар болчу. Келип эле болгонум болгондой айттым. Укпаса шарт бурулуп баса беремекмин. Зейне болгонумду болгондой укту. Анан акырын бетинен сүйдүм. Унчуккан жок болду дедим. Ошентип кол кармашкан бойдон ат башыга ээрчишип кетип калдык. Ошондон ушул күнгө дейре кол кармашып келатабыз. Зейне деген мен үчүн идеал. Эгер Зейне болбогондо мен болмок эмесмин. Муну мени жакшы билгендердин баары билет. Биздин эпосторубузда, тарыхыбызда укмуштай аялдар жашап өткөн. Кыргыз бекеринен аял жакшы, эр жакшы деп айткан эмес. Дүйнөнүн бир дагы элинде мындай сөз жок. Аялды урматтаган эл гана ушинтип айтат. Аял деген эне, ал эми энеден артык ким бар? А мен болсо Зейне жакшы, мен жакшы деп коем. Эгер өмүрдү кайрадан баштасам, жаш кезимдегидей жалаң сулуу кыздардын артынан сая түшүп, шалпалаңдап жүрүп супсунумду суута бербестен түз эле Зейнеге келмекмин. Бир күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин деген макалга кошуласызбы дейт. Кыргыз деген эч качан бекер айткан эмес.
Муну туура түшүнбөгөндөр бир келген өмүрдү бакадай чардап жашаш керек деп түшүнүп жүрбөйбү? Макалдын түпкү мааниси өмүр деген өтө кыска. Ошол кыска өмүрдү булгабай, кордобой жашап өт дегенди түшүнтөт. Менин манасымда бир жеринде дүйнөнүн бир кенедей кынтык бар. Бир жеринде дүйнөнүн биз билбеген кырсык бар. Бир жеринде дүйнөнүн бизге атылчу мылтык бар. Бир жеринде дүйнөнүн билинбеген жыртык бар. Бир жеринде дүйнөнүн билериктей жылчык бар. Бир жеринде дүйнөнүн бир күн жашап жан берген, бирок жашаттың мени узак деп жаратканга тан берген бир күндүк деген чымчык бар деген саптар бар. Кең дүйнө менен өлчөп карасаң адамдын өмүрү деген бир эле күндүк. Демек бир күндүк өмүрдү колдон келсе 1000 күндүк кылып жашап кет деген насааты бар бул макалдын. Жерден жаракка кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген белгилүү сөз бар го. Сиз акын катары жүрөгүңүздөн өткөргөн кайсыл окуяны эстер элеңиз дегенде эстегеним ушул болду. 2002-жылдын 17-марты кыргыз тарыхына кандуу жекшемби катары кирген. 1905-жылы феодалдык орус падышалыгы аянтка чыккан элин кандай аттырса, бул кандуу окуя ошондон туура 97 жыл өткөндөн кийин 2002-жылдын 17-мартында аксынын боз биегинде кайталанган. Ыр ошондо жасылып, Асаба гезитинин 2002-жылдын 29-мартындагы санына жарыяланган. Ал ыр аксы окуясы тууралуу Ысмайыл менен сүйлөшүү деп аталат. Бул күндө өтөт Ысмайыл, ачууга мас. Адам болбосо антсе да ачууланбас. Ачуулансаң азгырып шайтан келер. Азгырылбай аныңды басууга шаш. Өлөт алгыр өтпөдү көпкө дебе. Өтөт бул күн, Ысмайыл, өпкөлөбө. Деңиз соолуп тоо чөккөн чөкпөйт деген. Пайгамбарлар өтүшкөн өтпөйт деген. Өтөт баары Ысмайыл. Өткөндөн соң кур бекер сөз көрүндө көктөйт деген. Кара жерди кам менен жуугускандар, кара башыл адамдын сөөктөрүнөн кабат-кабат хан сарай тургускандар, казынанын байлыгын көз көрүнө, кара жолтой үйүнө бургускандар, каректерин май басып калкылдаган, калкырысын жута албай кулгушкандар. Өтөт акыр Ысмайыл, өтпөгөн ким? Өткөндөн соң көрүндө көктөгөн ким? Ай киринген көлдү да камыш басат. Алда бир күн калчылдап карып басат. Каргыш тийген хан качан оңучу эле, кара башын бир күнү алып качат. 17-си аксынын боз биегинде адам каны төгүлүп агып жатат. Деп Ысмайыл бул күндү биз жазбасак, календарга кам менен тарых жазат. Өз төрүмдө өз шорум айрандалды. Өйдө болор кайсеми аргам калды. Өзүң айтчы Ысмайыл кагылайын. Өз балдарын өз аткан айбан барбы? Өтөт баары кичүү муун, улуу муунуң. Өтөт кыздар жем кылып сулуулугун. Кыяматка чейин биз жеткизелик кыргыздарга ак селдин улуулугун деп жаздым эле. Агай, көрөлбастык деген кайдан чыгат? Эгер адамдардын өмүрү азыркыдан узак болгондо балким көрөлбастык болбойт беле? Болсо дагы аз болот беле? Кандай дейсиз дейт. Назира, көрөлбастык деген сен жасаган нерсени ал да жасагысы келгенден, бирок канча аракет кылса дагы жасай албагандыктан, анан сен жасаган нерсени элдин баары мактап атканын көрүп туруп, ичи тарыгандан келип чыгабы дейм. Эгер алар бул жашоодон башка дагы жашоо бар экенин билсе, баарын башкача жасайт болчу. Ушул жашоо менен гана жашап, ушул жашоо менен гана бүтөбүз деп ойлогон адам жеткен ач көз көрөлбас болот окшойт. Мисалы бизде жазуучуну көрө албайт, ырчыны көрө албайт. Жазуучулар албетте бирөөлөрдү мактайт, бирок алар өз калемдештерин эмес, башка чөйрөдөгүлөрдү мактаганга маш. Сонун дарыгер, сонун бизнесмен жөнүндө айтышат, бирок сонун жазуучу жөнүндө айтышпайт. Эмнегедир бизде азыр ушундай жаман көрүнүш мүнөздүү болуп калды. Адамдардын жалаң гана жаман жагын истеп калдык. Бул эми жазуучуларга эле тиешелүү көрүнүш эмес. Жада калса мыкты шоопурду көрө албайт. Капитализм келгени, акчанын заманы келгени, жада калса бир тууганды көрө албай калды. Эгер биз өнүккөн өлкөлөрдүн эли сыяктуу өсүп өнөлү десек, анда шоопурду, ырчыны, акынды, врачты, дыйканды мактай алган маданиятка жетишибиз керек. Ошондо жалпы эл оңолот, элдин пейил оңолот, пейил оңолсо коом оңолот. Мисалы мен эртең ат башыга барып бирөө мактайынчы, азамат экен, койдун санын 10 000ге жеткириптир деп, дароо эле ордунан атып турмак. Ошол кара жерге кирсин, ошончо кою туруп, өзү өлгөн койдун этин жейт деп. Карлык да өзүнчө бир бийиктик эмеспи? Сиз бийиктен эмнелерди көрүп турасыз? Дейт. Бийиктен өзүңдү даана көрөт экенсиң. Ага чейин өзүмдү антип даана көрө алчу эмесмин.
Жаш кезде көзүңө башкалар тургай өзүң да көрүнбөй калат эмессиңби? Азыр алдымды карасам бешимден ооп бараткан күн, азбы көппү дагы баса турган жол, артымды карасам көлөкөдө ээрчип келаткан өмүр жатат. Ал байкуш менен буга дейре канча жолду чогуу бастым. Эми дагы канча жолду чогуу басаар экемин деп өмүрүмдүн ар бир күнүн акыркы күнүмдөй аяп жашап калдым. Байкуш дегеним Кудай мага көп өмүр бергенсип, жаш кезде баркына жетпей, туш келди чачып кор кылганымды эстейм. Бүгүн эми батып бараткан күндү карап, ушул күн кырсыксыз баткайлы, эртең кырсыксыз аткайлы деп тилеп келем. Улгайган сайын балдарыңдын, үй бүлөңдүн, эл журтуңдун ден соолугун ойлоп калат экенсиң. Анан ичиңден менин жашымдагылардын баары ушинтип ойлоп жатты бекен. Ушинтип ойлосо экен. Баарыбыз ушинтип ойлосок, артыбыздан келаткан жаштар жакшылыктын күбөсү болор. Кыргыздын кырсыксыз баткан күнү кырсыксыз чыгаар, таңы кырсыксыз атар, жакшылыгын ала келер экен деп тилеп калат экенсиң. Нарын. Дүйнөдө улуу нерселердин баары бир караганда көзгө толумсуз, жупуну, жөнөкөй болот тура. Нарын да ошондой көзгө толумсуз, жупуну, жөнөкөй. Алгач барганда ушуда шаарбы деп күнө албай, кайдан да келдим эле деп кейип жүрүп, күнүп алган соң такыр кете албай жаман болгом. Нарындын тусу оор деп коюшат. Сен нарын менен өзүңдүн юрист же экономист экениңди көрсөткүң келип кырданып, ыргыштап сүйлөшсөң, чоң экениңди көрсөтүп чочоңдоп сүйлөшсөң, жазуучу экениңди көргөзүп эзип, майдалап, азын чалабыла көбүн таптакыр окубаган дүйнөлүк классиктер эсиңе түшүп, китептин тили менен сүйлөшсөң, бир карап алып, ичинен о мээң дурайын келесо деп басып кетет. Нарынды жалган, жасалма нерселер менен алдай албайсың. Нарын андайды жек көрөт. Нарынга баргың келсе көкүрөгүңдөгү жалган, жасалма, жаман нерселердин баарын алып таштап, жыйналышка, концертке, телевизорго кийип чыкчу маскаңды сыйрып таштап, нукура өзүңдү алып бар. Нарын сени менен ошондо сүйлөшөт. Бир ирет аларча капчык айындагы чет элдиктердикинен кем саналбаган көп кабаттуу мейманканаларды, эс алуучу жайларды көргөзүп бараткан Нуралы айтып калды. Акчасы барлар ушинтип сала берчү болбодубу? Адам деген окшош нерселерден, бирөңчөй нерселерден акыры тажайт турбайбы? Көп кабат үйлөрдөн чет элдиктер тургай кыргыздын өздөрүнүн деле көңүлү кала баштады. Чет жактан келип эс алып кетем дегендерге бул өңдүү комфорттон көрө табылдынын супарасындагыдай жалпак таш үйлөр кызык деп. Чынында эле Нарындын Бишкекке же Ошко окшоп жалтылдаган кош кабат жолу, көп кабат үйү бар шаар болушун мен да каалабас элем. Көп кабат үйлөр менен элди таң калтырган заманда эскирип баратат. Агөрөкчө Нарындын өзүнүн өңүнө окшогон бозала, топурактай жупуну, топурактай жөнөкөй, тоо ташка жабыштыра салынган, тоо ташка жата калып жабышып чыккан монголдун аттарындай жапыс, кыргыздын ээриндей бышык, атабыздын тебетейиндей кымбат, апабыздын колундай ыйык, ысык суукка чыдамкай, кыргыздын тумак жыттанган, шыбак жыттанган айылгыштагын, гүл, кымыз жыттанган ак боз үйлүү керемет жайлоолорун, аттан түшөрүң менен кыйбасың элиңди, кымбатың ат энеңди, ага тууган жоро жолдош классташтарың менен өткөн кеткениңди эске салган, табылдынын таш үйлөрүнүн философиясын, тереңдигин, кенендигин, жашоонун жан десе алдырган беймарал жайбаракат, бирок ошол эле убакта өмүр бою түйшүктөн баш арылбаган нукура турмушун эске салган, кыргыздын жүндөй жумшак, үйүндөй жылуу, түйдөктөй тоголонгон бала ээрчиткен кемпирлерин эске салган Нарын болсо экен деп тилеп келем. Атактуу аламышык тоосу менен бой талашпаган, бирок боорунан бери карай жабалактата салынган жер үйлөрү, таш үйлөрү, ат үйлөрү, жалпак үйлөрү, канжыгадан тилинген кайышка окшогон, бирок карандаштай түз эмес, ийри буйрук, каткак жолдору, сени менен кошо чуркап жарышкан көк кашка булагы, көк жашыл тулаңы, көөдөнүндө көзү, көзүндө оту жанган накта кыргыз шаары Нарын болсо экен деп тилеп келем. Рас, азыр таш ыргызса эле Нарындын бай жигиттердин башына барып бир тиери чын. Ал эми айласы кеткенде аттын башынан бери эстелик тургузган ат башынын байларын айтпай эле коеюн. Керек болсо райондо айланта суу агып турган канал тургай, райондо айланта арак агып турган канал куруп койгонго кудурети жетчү бай балдарыбыз туруп, ат башы менен ачак айыңдынын ортосундагы эки машина батпай, бири өтүп кетмейин бири күтүп турган чучуктай көпүрөнү
Айылдарды мындай кой, 20 жылдан бери каралбай калган, төбөсүнөн там чага берип олтургучтары тактайы чирип бүткөн, аким чапкылап жүрүп эптеп үстүн жапта тыгылган менен толук ремонттолгонго 7 миллион сом жок самсаалап турган рай борбордогу маданият үйүнүн абалы зээнимди кейитет. Акаев менен Бакиевдин убагында коркуп байыган бизнесмен жигиттер бүгүн коркпой байып жаткандарын ойлойт болду бекен деп коем. Тересеси кожоюндун короосун тиктеген жалгыз көстүү кепетамда жашаганыбызга 7 айдын жүзү болду. Жайында эле көчүп келгениме карабастан илгерки ата бабаларымдын жер ала салып баратса да камырабаган адаты каныман кайткыс болуп калганынан уламбы, кыш түшпөчүдөй жүрө берип, бир каржа өткөндөн кийин гана кыш бар экенин эстеп, нарындын ит өлгөн суугунан жүрөк заада болгон менен аны миң куштан көмүр тартып келерим менен дароо жок болду. Татар салган меш тим эле балекетте күйөт. Ысыганыбызга чыдабай абышка экөөбүз таң атыкча тепкилешип чыкчубуз. Буюрса шайлоо көңөрдө ошентесиңер деп Анипа апанын Зейнеге айткан сөзү Кудай жалгап чын чыкты. Анипа апа шайыр, сөзүн күлкүгө маштап сүйлөгөн, пейлигинен казан аштуу, балпайган сонун аял. Качан болсо эле Зейне тамак жасап убара болбо, бистикинен ичесиңер, эт салып койдум деп турат. Күйөөсү эт комбинатында иштегендиктен өмүрү алардыкынан эт үзүлбөйт. Илгери кычыраган кышта ат башынын же акталаанын кара куурдагынын күүсү менен жолду ката ала чакмактап келип, нарындын вокзалына чөөрүсү менен күн чыгыш жагындагы, артында ж алдында мы деп жазылган туалет түңгөсдөй чуркап жетип, кирипараарың менен Кудай бетин салбай кал. Египеттин пирамидалары биякта эле калсын. Учу көк тиреген майда пирамидачкалардан бут коерго жер таппай, таза баш айланып кандай кылаарыңды билбей, ызабызды да, ыраазылыгыбызды да нарындын чоңдоруна төгүп берип чыгаар элек. Бул ыр ошондон улам жазылган. Ал жердин суугунун өңү түсүн элестетиш үчүн ушулардын бир куплетин мисал кыла кетейин. Шаар болгон менен кыштак жер, шабдаалы жүзүн бышпас жер, сийдиң сиңбей муз болгон Сибирден жыма муздак жер. Көп жылдар мурун көз итирүүсүндө учурашканы барып, 2 сааттай жанында олтуруп кайтып баратканда, атактуу байдыда сарына коюп мени токтотуп алып, 5 куплет ырымдын ушул куплетин жатка окуп, бар бол иним деп алкышын айтып узаткан эле. Кыргызстандын башка жерине караганда мен көп барган касиеттүү таласка арнаган бир ырымда таскагы элден бөлүнгөн, таарынсаң манас көрүнгөн, таластай жер жок дүйнөдө ташыда сы деп сөгүнгөн деп жаздым эле. Бир арманым анымды байдыкеме окуп бергенге үлгүрбөй калдым. Улуу акындын көзү өтүп кетти. Буюрса ушул өңдүү Кыргыздын ар бир облус борбор аркылуу эл жердин мүнөзүн берген бирден ыр жазып кетсем деп ойлоп келем. Кечке бук болуп, кечкирер замат аламышыктын тоосунан ала салып түшкөн ызгар түз эле ак кыя менен шаркыратманын оозунда айлан көчөгө атып, нарындын 3 буттуу көчөсүн аралай чуркап, ат башы менен акталааны көздөй кетип бараткан зымгырагайлардын зымдарын бубакка буулап, анан олжосунан кечиккен жесир катындай далбактап, аркы беттеги үшүк ап кеткен мурундай салаңдаган кызыл тумшук аскыларды бооруна басып жыгылып, аязга ороп чулгап, анан жээкти бербей убап чубаган чуудасын көккө сүйрөп, акканына караганда акпаганына көбүрөөк окшоп, коргошундай уюп жаткан нарындайра өрттөнүп түтөй баштайт. Ошондон кийинки суукту айтпа. Айлан айым, бу нарындын суугу тим эле көчүк көрбөгөн эмедей жаланып турат экен. Борнуйна кирем деп өлүп кала таштадым. Энес Нурайын 2-нчи нарыныңа барбайм деп келген эле бир жолу турсун акен. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.